Саламатсыңарбы, урматтуу достор. Бүгүн мен мына Улугайдан видео интервью алайын деп турам. Улугай, саламатсыңбы? Кайсы шаардан келдиң, эмне үчүн келдиң? И кандай результаттар бар? Ошол жөнүндө айтып берчи. Саламатсыздарбы? Мен Жондоша Улугай, Красноярский шаарынан келдим. Мен бул компанияга келип калганымдын себеби ушул өтө катуу ооруп калдым. Мен хронический бронхитим бар эле. Канча жылдан бери ошол кармап жүрчү. Анан мен баягы аптекадагы эле дарылардан ичип, сироптордон ичип, түрүнөн иччүм. Анан ошентип жакшы болуп калып эле жүргөм да. Анан былтыр ошо карантинде башталганда базарда иштечүбүз да. Отуруп калдык үйдө, ысык үйдө отуруп калганда уже бронхит башталып кетти да. Анан ушинтип жөтөлүп токтобой койду, жөтөл болуп туруп алды да. Анан больницага барсам, рентген айтышты, сенде тешик бар. Бронхтор тешик. Анан айтышты, сени операцияга даярдайбыз. Просто так жабылып калбай, только операция жолу менен айтты. Ага чейин сен пока көзөмөл үзүп турасың, таблетка ичип турасың деп жазып бергенде, антибиотиктерди жазып берди. Көп антибиотиктерди мен барып аптекадан алып, аны 15 миңдик алдым да. Алып иче баштаганда ал сине антибиотик берген да. И мен печеним уже 15 күн ичкенден кийин уже менин печеним шишип кетти. Печеним шишип кеткенде мен кайра бардым больницага. Куса берип, эч нерсе иче албай калдым да. И тамактын жыты келсе дагы кусам, бир су ичип койсом деле кайра кусам да. Ошентип мен полный мына ичим ооруп баштады. Ичим ооруп Шиши баштады. Ичим шишип ооруп баштагандан больницага барсам, врачтар айтты, неме деп, сен ашказаныңда бир нерсе бар, проблема бар деп, ашказаныңды эме кылып башташты да. И ашказанымда мага шланга Гастроскопия. И анан эки жолу, бир жолу эмес, эки жолу ишенишпей, өздөрүнө ишенишпей, таза болуп чыкты. Эмнеге кусуп атам десем, ошол эмеңде начинающий гастритке деп коюшту да. Анан менден кайра кан алды, кайра анализ алышты. Анан кийин менин печенимде уже печеним шишип кеткен үчүн, баягы дарылар күчтүү келген үчүн, антибиотиктер больницанын дарысы күчтүү келген үчүн уже мени токтотуп коюшту таблетканы. Таблеткада асаба болбойт деп мени кайра диетага отургузуп коюшту. Рейсин түбү кайнак суу, шурада отургузуп коюшту. Анан мен рискке аптап кеттим. Бир апта деле аптап кеттим да, уже мен каным азайып 80-ге түшүп калды да. Гемоглобин. Анан баш турсам башым айланат, кусам ошо